Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Ниязов Ашматов. Иран Ормуз кысыгын ачуу боюнча өз шарттарын айтты. Ким Чен Ын Украинада курман болгон түндүк кореялык жоокерлерге арналган эстеликти ачты. АКШнын Иранга каршы климаттык куралдары ачыкка чыгууда. Иран Америка Кошмо Штаттарына Ормуз кысыгын кайра ачып, согуштук аракеттерди токтотууну, өзөктүк сүйлөшүүлөрдө кийинки этапка жылдырууну сунуштады деп билдирди АКШ өз булактарга шилтеме берип. Иран алгач АКШ жана анын союздаштары Иран менен Ливанга каршы согушту кайра баштабай тургандыгына кепилдик алгысы келет. Андан кийин ал Ормуз кысыгын ачып, аймактагы кырдаалды турукташтырууну сунуштайт. Үчүнчү этапта гана Тегеран өзүнүн өзөктүк программасы жана уранды байытууга чектөөлөр боюнча сүйлөшүүлөргө кайтып келүүгө даяр. Ошондой эле эгерде согушту толугу менен токтотууга тез арада жетишилбесе, Иран азыркы угатышууну узак мөөнөткө узартууну сунуштайт. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын билдирүүлөрүнө караганда Трамптын бул вариантка макул болууга даярдыгы күмөндүү көрүнөт. Бирок бүгүн Вашингтондо сүйлөшүүлөрдөгү туңгуюкту жана мүмкүн болгон кийинки кадамдарды талкуулоо үчүн Иран боюнча жолугушуу пландаштырылууда. Иранын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Санкт-Петербургга келди. Ал жерде ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Жолугушууга ошондой эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башкы чалгындоо башкармалынын башчысы Игорь Косюков жана президенттин жардамчысы Юрий Ушаков катышты. Жолугушуу Пакистанын ортомчулугу астында АКШ менен Ирандын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрдүн келечеги бүдөмүк болуп жаткан учурда өттү. Иран 5 өлкөдөн 270 миллиард доллар кенемте сурап жатат. Иранын Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлү Амир Саид Иравани Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерришке кат жолдоп, Сауд Арабиясы, Катар, Бириккен Араб Эмирлиги, Бахрейн жана Иордания бул кенемтени төлөшү керек экенин билдирген. Аталган кошуна өлкөлөр АКШ менен Израилдин баскынчылыгына ортоктош болушту. Бизди бомбалоо үчүн аймактарын колдонууга уруксат беришти. Натыйжада миңдеген жай тургундар өлдү деп билдирди. Кенемте согушта зыянга учураган имараттарды оңдоого, завод фабрикаларды кайрадан калыбына келтирүүгө жана кыздар мектебине жасалган чабуулдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө төлөнүп берилет. Израилдин аскерлери Ливандын түштүгүнө карай жылып баратат. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху Хезболланын аракеттери Израиль менен Ливандын ортосундагы ок атышууну токтотууга коркунуч келтирип жатканын айтып, Иран колдогон топту катуу бомбалоого убада берди. Ливандын улуттук жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү түштүктөгү айылдарга бир нече жолу сокку урулганын, ошондой эле бир нече чек ара айылдарына аткылоо жасалганын билдирди. Ал арада Ливандын түштүгүндө жарадар болгон Израилдин жоокерлерин эвакуациялоо учурунда Хезболланын камикадзе учкучсуз учагы аларга чабуул жасаган видео тарады. Аймакта тараптар ортосунда кармаш жүрүп жатканы кабарланууда. Израилдин премьер-министри Нетаньяху менен өлкө армиясынын ортосунда нааразычылык күчөп жатат. Маалым болгондой, өкмөт башчы Ливандагы максаттардын ишке ашпай калышын жана Ирандагы жарым-жартылай ийгиликтер үчүн жоопкерчиликти башка бирөөлөргө оодарууга аракет кылып жатат. Басылма Нетаньяху Иранга жасалган натыйжасыз чабуул үчүн күнөөнү Моссад кызматына, ал эми Ливандагы шалаакылыкты Израилдин армиясына жүктөө пландаганын жазды. Мунай баалары кескин жогорулашы мүмкүн жана рынокто тартышты коркунуч бар деп билдирет Рейтер агенттиги. Инвестициялык банк 2026 жылдын 4-чейрегине карата мунай бааларынын божомолун жогорулатты. Брент мунайынын 1 баррели $90 тегерегинде. Ал эми WTI мунайынын баасы $83 жетет деп күтүлүүдө. Андан тышкары жакында мунай тартыштыгына туш болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Эгерде үзгүлтүккө учуруу улана берсе, дүйнө жүзү боюнча күйүүчү майдын баасы ого бетер жогорулайт. Иран каачылыгы жакынкы чыгыштан жеткирүүнү үзгүлтүккө учураткандан бери Жапония АКШдан биринчи жолу чийки мунай партиясын алды. Техастан болжол менен 910 000 баррель жеңил чийки мунай ташыган танкер Панама каналы аркылуу Ормуз кысыгынан өтпөй, болжол менен 35 күндүк сапардан кийин Токиого келди. Жапония да мунайынын 90%дан ашыгын жакынкы чыгыштан импорттойт. Вашингтон Хилтон мейманканасында АКШнын жогорку кызмат адамдары катышкан иш-чараларга караганда коопсуздуктун деңгээли төмөн болгон. Эскерте кетсек, кечээ Ак үйдүн кабарчыларынын кечки тамак учурунда мылтык менен куралданган киши имаратка кирип барган. Ага Трамп, Венс жана Пентагон менен ФБРдин жетекчилери баш болгон администрациянын мүчөлөрү да катышкан. Вашингтон Хилтондагы иш-чара улуттук атайын коопсуздук иш-чарасы деп белгиленген эмес. Башкача айтканда, федералдык коопсуздукту толук координациялоо жүргүзүлгөн эмес.
Ким Чен Ын Украинада курман болгон Түндүк Кореялык жоокерлерге арналган эстеликти ачты. Чет өлкөлөрдөгү аскердик операциялардын жана күрөштөгү ийгиликтердин эскерүү музейи деп аталган эстелик Түндүк Кореянын Орусиянын Украинага каршы согушуна катышуусун эскерет. Ачылыш аземи Украинанын Курск облусунан куралдуу күчтөрдүн кызматкерлеринин толук чыгарылышынын жылдыгына туш келди. Ага Орусиянын коргоо министри Андрей Белоусов да катышты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөсү Россиянын саясатын колдоону уланта берерин билдирди. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлады. Маалым болгондо Орусиянын делегациясы, анын ичинде коргоо министри Андрей Белоусов Түндүк Кореяда мемориалдык ачылышына катышты. Мемориал 2024-жылы Орусиянын Курск аймагындагы салгылашууда курман болгон Түндүк Кореялык жоокерлерди эскерет. Орусиянын президенти Владимир Путин окуяга байланыштуу кат жөнөтүп, Орусия менен Түндүк Корея биргелешкен аракеттер аркылуу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдей берерин билдирген. Ким Курскка согушкан Түндүк Кореялык жоокерлерди мамлекеттик аземдер жана мемориалдар аркылуу улуттук курмандыктын жана берилгендиктин символдоруна айландыруу үчүн тынымсыз аракет кылып келет. Түндүк Корея эки өлкө өз ара коргонуу келишимине кол койгондон кийин Курсктагы орусиялык күчтөргө жардам берүү үчүн 14 миңге жакын аскер жөнөткөн. Түштүк Кореянын, Украинанын жана Батыштын расмий өкүлдөрү салгылашууда 6 миңден ашык Түндүк Кореялык жоокер курман болгонун айтышууда. Чиним террористтери жанага байланыштуу согушкерлер Малинин армия бөлүмү жана Орусиянын коргоо министрлигинин Африка корпусунун күчтөрү таштап кеткен Кидалдагы аскердик базага киришкен. Африка корпусунун согушкерлери өз миссияларын аткарып жатышкан. Бирок акырында Мали менен сепаратисттердин ортосундагы келишимдер жеңишке жетип, аткарылышы керек болгон. Мали өкмөтү ошондой эле коргоо министри Садио Камаранын каза болгонун тастыктады. Согушкерлер менен узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусиянын коргоо министрлигинин Африка корпусунун күчтөрүнө кече чинем террористтери курчоого алган Малинин Кидал шаарындагы ири аскердик базадан кууптуз өтүүгө уруксат берилди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Европа биримдигинин өз ара коргонуу жөнүндөгү жобосун НАТО өлкөлөрүнүн жобосунан күчтүү деп эсептей турганын билдирди. Буга чейин Трамп Түндүк Атлантика аскердик альянсы кагаз жолборс болгондуктан ал ага Иран менен күрөшүүгө жардам бербей жатат деп айткан болчу. Европа биримдиги жөнүндөгү келишимде камтылган башка Европа биримдиги өлкөлөрүн чабуулга кабылган ар кандай мүчөгө жардам берүүгө милдеттендирген өз ара коргонуу жөнүндөгү жобо кайтарылгыс, деди Макрон. АКШтын Иранга каршы климаттык куралдары ачыкка чыгууда. Орегон университетинин америкалык изилдөөчү доктор Фатима Саад Аль-Хасанинин айтымында, Иран Бириккен Араб Эмирлигиндеги жашыруун булут себүү жана аба ырайын көзөмөлдөө борборуна кол салганда, ал жөн гана базаны эмес, Иракта жана Ирандын чыгышында атайлап кургакчылыкты жаратып жаткан климатты көзөмөлдөө түзүмүнүн чордонун бутак алган. Натыйжада климаттын кескин өзгөрүшү болуп, Иран менен Иракта көп жылдык кургакчылыктан кийин кайра жаан-чачын көбөйгөн. Хасанинин билдиришинче, Бириккен Араб Эмирлигиндеги бул жашыруун борбор глобалдык климатты көзөмөлдөө тармагынын бир бөлүгү болгон. АКШда өткөн NASCAR жарышында дээрлик 30 унаа кагылышкан. Алабама штатындагы Талладега трассасында бир гана кагылышуу дароо домино эффектин пайда кылган. Чинжер реакциясына кеминде 27 спорттук унаа катышкан. Бактыга жараша эч ким оор жаракат алган эмес. Айдоочулар медициналык кароодон өткөндөн кийин үйүнө чыгарылган. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Саламат калыңыздар.